Саламатсыздарбы, жалпы Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Казан шаарында эки өспүрүм бала өздөрү окуган мектепке ок чыгарышып, анын жыйынтыгында 13 бала каза болду. Бирок эмне себептен бул ишке баргандыктары азырынча аныктала элек. Бирок биз ал балдардын мындай ишке барышына телефон, интернет, компьютер жана андагы PUBG, Counter Strike сыяктуу атышуу оюндары себеп болду деп божомолдоп жатабыз. Жана бул боюнча шаарыбыздын тургундарынан сурап көрдүк. Алар деги эле балдарынын телефондорун текшерип турушабы, эмне оюн, эмнени көрүп атышат, текшерип турушабы сурап көрдүк. Биз менен бирге болуңуздар. Эгер сиз дагы текшерип турган болсоңуз, комментарийге калтырып койсоңуз болот. Текшересиз, но балдарыңыз уже чоң. У нас взрослые дети уже. Неберелерибиз бар. Неберелерибиздикин текшерип коебуз, кээде эмне кылып атышат. Атайын жанагы атышуу оюндарын ойношобу? Нет, Жок, нет, алар у них ойногон нету. жок. Они маленькие, неверилерибиз кичинекей. Мультиктерди көрүшүп. Дети взрослые уже. Азыр менин балам кичинекей, азыр текшергенге анча деле эмес, өзүлөрү азырынча мультфильм көрүшөт. Мындай чоңураак балдарым жок азыр. Эң улуусу 5те. Азыр текшерилет телефондор. Мисалы туугандарыңыздын балдары бар. Туугандарым балдарын деле телефондорун карабайм, эми Инилериңизби? инилеримдикин карайм. Баарын карайм, текшерем телефондорун. Караш керек дейм азыр. Жаштар көбүнчө азыр телефонго ушундай аябай кызыктар болуп атпайбы? Карап туруш керек телефондорун. Ошол телефон бербегенге аракет кылыш керек колдон келсе. Şu өсүп келаткан балдарга неди албетте көзөмөл кылыш керек да. Ошо мен айтарым. Кирбейт булар. Бир телефон бар, үйдө кирбейт, тактан кирет. Бербейм телефон. Текшерем. 1-класс. Анан бирөө эмеде 5те садикте. Сотканча ойношпойт, интернетке өмөтпөйт. Ашып келсе жарым саат отурушат болду. Сиздер өзүңүздөр атайын чектөө коесуздар, же? Ооба, чектөө коебуз. Основном 1-класска барган неберем окуйт. Бул жүрөт 4-школдо болду. Мамасы алып барып келет, мен чоң атасы болом. Ошо. Рахмат. Кайсыны? Биз текшерип турабыз, биздики режим менен көрүшөт. Эртең менен 1,5 саат, кечинде 1,5 саат. Болду. Ооба, текшерип турабыз. Эми оюндарды ойношот көп эле. Азыр жаш балдардын баары эле ойношот го. Телефондорду убакыт сааты менен берүү сиздерде барбы, же каалашынча эле ойной беришеби? Негизи үйдө болгондо убакыт саатын контролдойбуз. Анан биз жумушта болгон учурда анан телефон бербей коелу десек дагы, азыр биз окуулары дагы ошо менен байланыштуу болуп атпайбы? Анан бербей койгонго дагы болбой атат. Үйдө болгон учурда контроль жасайбыз. Үйдө эмес болгон учурда контроль жасай албай калып атабыз. Жок да. Текшербейсизби? Карматпайм да. Телефон карматпайм. Өзүбүздүн кармаганыбыз жетет го дейм. Балдарыңыз кичинекейби? Балдарым чоң эле. Кантип карматпайсыз, азыр невозможно го. Мен билбейм, менин балдарым кармабайт телефон. Мен башынан карматкан эмес, мындай сык көргөн. Лучше эшикте ойношот, жумуш кылышат анча-мынча. Телевизор көрүшөт, болду башка. Мындай кармап ойногон оюндарын көрө элекмин да. Текшербейм ошо. Балдарым жокто турмушка чыгарып. Албетте текшерем. Мен кичинекей неберем, ал 5 жашта. Көбүнчө жанагы мектепке даярдоо карата жанагы сандар, буквалар, ошолорду эме кылат. Ошолорду көргөзөм. Андан сырткары музыка, детский ырларды угат. Анан калган телевизордо мультфильм баласынан көрөт. Дайыма текшере албасак да, бирок текшергенге аракет кылабыз. Кээ бир кезде көрбөй калсак көп ойноп коет. Конечно, ойнобосо жакшы болмок.